Демегесин бир түт өтүп жагып кел. Окурмандары дайыма күтүү окуган Жетиген журналы майрамга отурлай Жети Дубандын алдыңкы айымдарына сый көрсөттү. Тактап айтканда, өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жигердүү катышкан, ар кайсы тармакта эмгектенген алдыңкы айымдарды тандап, Кыргыздын мырзайымы төш белгиси менен сыйлады. Жетментөө жылуулук менен камсыздоо ишканасынын башкы эсепчиси Жамалова Табарахан айым табылды. Кыргыз мамлекети өзүнчө мамлекет болуп, бутуна туруп, дүйнөдөгү мамлекеттердин арасына өзүнчө түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булатып, дүйнөгө таарынып келе жаткан мамлекеттүү болгонуна биздин эң негизи кыргыз аялдарынын эмгеги. Биз аны эч убакыт унутпашыбыз керек. Төрдүү эмгектен баар тапкан мээнеткеч апалар даркан талаада, жайлоодо, өнөр жайда, соодада коомду ак кызматы менен айырмаланган алдыңкы жаратман айымдар ээледи. Аларга сый урмат көрсөтүлүп, шаңдуу ыр-күйлөр тартууланды. Тоғыл районунан келдим, Арал айылынан келдим. Ошо бүгүнкү майрамга катышып атам. Майрам аябай жакшы өтүп атат, апаларды жакшы сыйлап атат. Бүгүнкү сыйлыкты күткөн эмесмин, бирок ушинтип сыйлык тапшырганына ушу чоң ыраазычылык билдирем. Мен үчүн аябай мындай күтпөгөн жерден чоң мындай сюрприз болду, кубаныч. Мен бирок негизи медицинада 30 жыл кызмат кылдым. Ана менин директорум Максутова Бактыгүлдүн артынан мен ушундай чоң сыйлыкка ээ болуп атам. Аябай мен кубанычтамын. Баарыбызга өмүр тартуулап, чоң төшөктү мойнуна артып, жоопкерчилик менен бала тарбиялап, үзүлгөндү улап, улуулукту, сулуулукту даңазалап, үйдүн куту, түндүктүн түркүгү, эркекке эриш аркак жөлөк болуп келе жаткан аял заты экени талашсыз. Республикабыздын бардык аймагында иштеген айрыкча медиктерге, мугалимдерге, укук коргоо тармагында иштеген айымдарга, андан сырткары ишкерлерге, волонтерлорго, ушул адамдардын ден соолугун чыңоого өзгөчө басым жасаган инсандарыбызды, аял заттарын урматтап, аларга жакшы сыйлыктарды берип атабыз. Сыйлыктарды дагы биздин редакциялык кеңешибиздин мүчөлөрү бар. 17 адамдан турган, алар Кыргызстанга белгилүү инсандар. Мына ошол инсандардын дагы сунуштарын эске алып, биз ошол тизмесин түзүп, бүгүн аларга Кыргыздын мырзайымы, медалы, диплому, ошондой эле сүрөттөрү журналга чыккан, журналдагы белек катары берип атабыз. Бул дагы болсо мен ойлойм, мындан аркы мырзайымдардын иштөөсүнө бир дем берген болобуз да. Кудай буйрса, биз дайыма ушул аялдардын жетишкен ийгиликтерин кеңири чалдырганга аракет кыла бермекчибиз. Бейиш эненин таманынын астында деген сөз эненин үй бүлөдөгү жана коомдогу өзгөчө орду бар экендигин далилдейт. Келечек муундун ден соолугу, балдардын билиминин сапаты, баалуулуктардын калыптанышы түздөн түз энеден көз каранды экендиги талашсыз. Мына ушуну сезген ар бир жаран аялдын асылдыгын баалап, каалоо тилектерин арнашты.